Мирбек Мунарбек уулу Мадумаровду СИЗО камай албайсыңар, анткени Мадумаровдун жүрөгү эркин, ойлору эркин. Алар мамлекетибиздин чегинен чыгып, бийикте учуп жүрөт. Алар алыстарга желбирет. Бул менин бактым, бул менин байлыгым. Силер 9 жыл кармайсыңар, мен 9 секунд сурабайм. Мадумаров тилемчилик кылып суранат деп эч качан күтпөгүлө, ырайым кылгыла деп президентке арыз кат жазган азыркы кээ бир жетекчилерде болбойм. Жок, мындай болгон эмес жана болбойт дагы. Мен дагы айтам. Акыркы демиме чейин. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун өздүк протоколунан 1 май райондук соттун отурумунда Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун сүйлөгөн сөзү. Коомдук ишмер Түркиян мечитинде намаз окуп жатканда дүйнө салды. Ыскөл областынын Жетөгүз районуна караштуу Жеңиш айылынын тургуну коомдук ишмер Камчыбек Өкөев 65 жаш курагында Түркияда дүйнө салды. Бул тууралуу жакын таанышы Эрлан Бекчуро уулу билдирди. Маалым болгондой, Камчыбек Өкөев аялына операция жасатуу үчүн Түркияга алып барган. Бирок ал жактан өзү дагы ооруп ооруканага жаткан. 16 февралда мечитке барып намаз окуп жаткан учурунда каза болгон. Алла жанымды алгың келсе, мени оорутуп көчөдөн же үйдөн эмес мечиттен алып кет деп дайыма дуа кылчу дешти балдары. Алардын айтымында Камчыбек Өкөев айылга мечит салдырып, кайрымдуулук жана демөөрчүлүк иштерин жасап келген. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 20 февралда Жетөгүз районунун Жеңиш айылында саат 10:00 өтөт. Анын артында 2 уул, 8 небереси калды. Рамзан Кадыровдун 18 жаштагы уулу министр болуп дайындалды. Орусиян курамындагы Чеченстан башчысы Рамзан Кадыровдун тун уулу 18 жаштагы Ахмат Кадыров республиканын жаштар иштери боюнча министри кызматына дайындалды. Ошону менен катар ал эң жогорку сыйлык Кадыров атындагы орденди алды деп маалымдайт Кавказ Реали булагы. Ахмат Кадыровдун кызматка дайындалганы боюнча буга чейин маалымдалган эмес. Ал эми Чеченстан өкмөт төрагасы Магомед Даудов сыйлык тууралуу жазганда Ахмат Кадыровдун жаңы кызматын көрсөттү. Ал Кадыровдун уулу алдыга коюлган бардык милдеттерди жогорку деңгээлде чечип жатканын айткан. Бирок кандай иштерди кантип чечип жатканын ачыктаган эмес. Буга чейин Ахмат Кадыров министрдин биринчи орун басары болуп иштеп келген. Бул кызматка ал жашы жетер менен дайындалган болчу. 2023-жылы Ахмат Кадыров атасына жардамчы болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин былтыр жазында аны Кремлде кабыл алганда саясат таануучулар муну бийлик катары баалашкан эле. Чеченстанда Рамзан Кадыровдун 100гө жакын туугандары, балдары, эже карындаштары, күйөө балдары, жээндери жана алыс туугандары мамлекеттик ар кандай деңгээлдеги кызматтарды ээлейт. Кавказ Реали республиканын мамлекеттик мекемелеринде иштеген Кадыров кланынын адамдарынын толук тизмесин жарыялаган. Чеченстан жетекчисинин 15 жаштагы экинчи уулу Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 15 жаштагы экинчи уулу Адам республиканын Баатыр ордени, ошондой эле Татарстандын Дустук ордени, Карачай-Черкес республикасына сиңирген эмгеги үчүн ордени жана Кабардин-Балкариянын эң жогорку сыйлыгы республикага сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйланган. Рамзандын 26 жаштагы жээни Хамзат Кадыров да республиканын Баатыр наамын алган. Алтай Экесинин күч блогунда жардамчы жана мүлк жер мамилелери министринин орун басары кызматын аркалайт. Жакында Кадыровдун кыздары да жаңы сыйлыктарга ээ болушту. Вице-премьерлик кызматты ээлеген Айшат ДНР деп аталган эң жогорку орденде. Ал эми жакында Чеченстан премьер-министринин администрациясынын башчысынын биринчи орун басары болуп дайындалган Хадижат Чечен Республикасынын биринчи президенти Ахмат Ажы Кадыровду эскерүү медалын алды. Маалымат булагы Азаттык. Бишкекте ипподромдун ордуна Москва Сити же Ташкент Сити сыяктуу эл аралык борбор куруу пландалууда. Бул тууралуу Акылбек Жапаров билдирди. Шаардыктар суктанган, коноктор көрүү үчүн барган архитектуралык ансамбльдер керек. Курулуш компаниялары куту жасалып, чарчы метрлерди сатып алганы кызыгып калды. Кээ бир объектилердин таштанды челектерди койгонго орну жок. Куруучулар бардык көйгөйлөрдү бийликке калтырып коюп жатат. Мындай кылган болбойт. Быйыл автовокзалдарды дагы көчүрөбүз. Буга кеминде $25 миллион керек. Каражат бөлүнүп жатат. Быйыл мындан тышкары $50 миллион футбол стадиону курулушун баштайбыз. Мэрияга таштанды өрттөгөн завод курууга жардам берүү ниетибиз бар. Быйыл Бишкекте ири объектилердин курулушу башталат. Кудай буйрса, 1-2 жылда же жыл соңуна чейин бүтүрөбүз, деди Жапаров. Орусияда Навальныйды эскерүүгө чыккандар жапырт кармалууда.
Абакта белгисиз жагдайда каза тапкан оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйды эскерүү акциясына чыгып кармалгандарга карата камакка алуу санкциялары башталды. Свобода радиосунун маалыматы боюнча Орусияда 16-17 февралда Алексей Навальныйды эскерүүгө чыгып кармалгандардын жалпы саны 350дөн ашты. Ал эми ОВД инфонун билдиргенине караганда Санкт-Петербург шаарында 110 адам, ал эми Москвада 2 күнүн ичинде 40тан ашуун киши кармалган. Москвада полиция Академик Сахаров проспектиси менен Садовой айлампасынын кесилишиндеги аза күтүү дубалы эстелигин акцияга чыккандарды өсүрүп чыгарды. Сота Телеграм каналынын маалыматы боюнча полиция ким уран чакырса, ошолорду кармоого көрсөтмө алган. Ишембиде Навальныйды эскерген дагы бир топ Музеоны паркындагы репрессия кабылгандардын эстелигинин жанына чогулушту. Алга жарандар гүл көтөрүп келе баштаган, кийин пайда болгон полиция кызматкерлери коюлган гүлдөр чогултуп, карга ыргытышканы кабарланды. Санкт-Петербургда Навальныйды Соловецкий ташынын жанында аза күтүп эскеришмек. Ага апостолдук православ чиркөөсүнүн архиескопу Григорий Михнов Айтенко катышары айтылган. Бирок анын үйүнөн чыгарбай полиция кармап кеткени белгилүү болду. Ага эмне айып тагылып жатканы азырынча белгисиз. Аза күтүү археопсуз өттү. Михнов Айтенко сотко чейин полиция бөлүмүндө калышы ыктымал. Процесстин өзү болсо дүйшөмбү күнү болмокчу. Эскерүү маалында полиция Соловецкий ташынын жанындагы аянтты элден тазалап, акциянын катышуучуларын кармап кеткен. Аларды Навальныйды эскерүү акциясына чыгып кармалгандарга судьялар ар кандай беренелер боюнча камоолорду дайындай баштады. Москванын Тверь райондук соту 15 февралда аза күтүү дубалынан кармалган 3 жаранды 16 суткага камады. ОВД инфо билдиргенде алар полиция кызматкерлерине баш ийбөө беренеси боюнча айыпталды. Мындан тышкары акцияга катышуу эрежелерин бузуу беренеси боюнча кармалгандардын бирине 40 сааттык милдеттүү жумушка алган экөөнө 20 000 рубль айып пулу салынды. Санкт-Петербургда сот 2 адамды 5 суткага, 1 адамды 3 суткага камакка алды деп билдирет Фонтанка. Маалымат булагы Азаттык. Өлгөн ойдун эти дешет. Өкмөт адал индустрияны кантип өнүктүрөт? Кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн продукцияларга адал деген сертификат берүүнү көздөөдө. Тиешелүү мыйзам долбоор учурда парламентте каралып жатат. Өкмөт мыйзам долбоорун эл аралык стандарттарга жана талаптарга ылайык атаандаштыкка жөндөмдүү, экологиялык жана сапаттуу айыл чарба продукциясын, карешти өнөр жай продукциясын өндүрүү жана экспортко аларга болгон ишенимди жогорулатуу үчүн базалык шарттарды түзүү максатында иштелип чыкканын айтууда. Адал продукция белгиси кантип коюлат? Адалды ким кантип аныктайт? Бишкек шаарынын тургуну манас дүкөндөр менен ашканаларда адал азык деп жазылган белгилер жайнаган менен алардын адалдыгына ишенбей калганын айтууда. Халал деп эле сатып жатышпайбы? Самсанын ишин карасаң, эти башкача бир нерселерди кошуп таштайт. Шишкебек шаурмаларда. Айтып турса жейин келбейт. Көбүн айтып атышат, өлүп калган уйлардын этин алып келет деп. Көзүң менен көрбөгөндөн кийин айтыш да кыйын. Бирок көбүнө ишеним жок. Мисалы, грилдерге бүт эле коньякты кошуп таштайт экен. Жасалган жерлерин карасаң, көңүлүң айныйт. Маалымат булагы Азаттык. Көкбөр боюнча райондор аралык чемпионат башталды. Аккулат майданында көкбөр оюну боюнча райондор аралык Кыргыз Республикасынын чемпионаты башталды. Мелдешке ар бир облустан бир район катышууда. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө тиешелүү даражадагы диплом жана медалдар тапшырылат. 17 февраль күнү башталган чемпионат 22 февралда жыйынтыкталат. Командалар 4 тайпага бөлүндү. А тайпасы Четинди Бишкек, Талас району Талас облусу, Ак Суу району Ысык Көл облусу, В тайпасы Ош шаары, Ак Талаа району Нарын облусу, Сокулук району Чүй облусу, Сы тайпасы Сузак району Жалал Абад облусу, Лейлек району Баткен облусу, Каракулжа району Ош облусу. Көкбөр оюну боюнча райондор аралык чемпионат дене тарбия жана спорт департаментине караштуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы жана Көкбөр федерациясы тарабынан уюштурулууда. УКМК уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсүнүн положение статусуна дайындоо аракети токтотулду. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген адамды положение статусуна дайындоо аракети токтотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү жана алардын алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтордун айрым мүчөлөрү АОБны Талас облусу боюнча положение кылып дайындоо ниетине бөгөт койду. Үстүбүздөгү жылдын 16 февралында Талас облусу боюнча ички иштер башкармалыгы менен биргеликте УКМК тарабынан аталган АОБны алып келүү ишке ашырылды. Жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында АОБ уюшкан кылмыштуу топторго мүчө болуудан, криминалдык дүйнөнүн идеологияларынан толугу менен баш тартты жана мындан ары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузбоого милдеттенди.